Урматтуу теле көрүүчүлөр, кыргыз элине өзүнүн талантын тартуулайм деп жүргөн элибиздин дагы бир көрнөктүү чыгаан таланттуу мырзалардын бири Темир Дамирбеков бүгүн биздин ардактуу коногубуз. Кош келиңиз, маанайыңыз жакшыбы? Саламатсыздар, маанай сонун. Өзүңүздөрдө? Эң сонун. Баары жакшы. Кубанычтабыз. Кандай жаңылыктар бар? Жаңылыктар буюрса ошол акыркы бир 2 жума болду, жаңы клип тарттык. Алоо деген буюрса дагы бир 10 күн аралыгында жаз күз күрөш деп дагы бир сонун клип тарткан атабыз. Алоо деген чыгарманын сөз обону кимге таандык? Алоо деген чыгарманын обону, аранжировкасы Нияз Абдыразаков, сөзү өзүмө таандык, авторский дегендей. Абдан жакшы. Демек сиз өзүңүз ыр дагы жазасыз. Обону чыгарам, сөз жазам. Көптөн бери, бала чагыңыздан бери жазсаңыз керек анда. Мен негизи ошо бала чактан бери сөз жазчумун, бирок обону чыгарам деп ойлогон эмесмин. Ошол менин эң алгачкы дебюттук чыгармам туулган жердин обону өзүм чыгаргам. Андан кийин көп ырларым бир 80% обону өзүмдүкү негизи. Эң сонун. Сиз жазган ырларды акындарга көрсөтүп кеңешип турасызбы? Акын агаларыбыз бар. Текшерет. Ошолорго обязательно сөзсүз түрдө текшерип, оңдото турган жерин оңдотуп, түзөтүп, анан ырдап чыгабыз. Азыр көрөлү, сиздин талантыңызга дагы ырчылык жактан билебиз, жакшы ырдайсыз, ал жактан сөз жок. Ал эми азыр сиздин шамдак айлыгыңызга баа беребиз, себеп дегенде оюнубуз бар. Бул жерде бардыгы таза, тиштесеңиз дагы болот. Оюнун шарты жөп-жөнөкөй болгону, бул столдун үстүндөгү буюмдарды бардыгын колдун жардамы жок ташышыңыз керек. Тигил экинчи столго. Чачтын жардамы менен. Чачтын жардамы болушу мүмкүн, кулактын жардамы болушу мүмкүн. Сиздин шамдак айлыгыңызды байкайлы, эгерде бизде бир музыка мүнөткө секундомер коюп бербейлиби? Бир мүнөттүн ичинде болот. Канча затты сиз ташый аласыз? Кайсыңысы оңой болсо, батыраак ташыганга аракет кылыңыз. Кофе оңой болот, кандай көрүнөт? Келиңиз анда, биз алдыңызга коюп берели. Мына биздин жүзүмдөр эфир бүткөндөн кийин сиз өзүңүз жесеңиз болот. Ооба. Бизде музыка даяр болсо коюп берели, жана оюнубузду музыкабызды койдук, секундомерди коюп беребиз. Анда 1, 2, 3 кеттик анда. Экинчи столго, ооба. 1 кеттик. Колдун жардамы жок, Колдун жардамы жок. Ташыйбыз. Негизи ыр жагынан ырдын чаңын чыгарган, оонун чаңын чыгарган Темир мырза, ташуу жагынан кандай болду экен? Канча буюмду 1 мүнөт убакыт ичинде ташып бүтүп алат? Чоо көрөлү. Мынакей 2 жүзүмдү өз дарегине жеткирген чагы, ал эми азыр болсо калемди алып бара жатат. Мен оюмча оңой болуп калды окшойт, себеп дегенде батыраак боло баштады. Ооба, ташыйбыз, убактыбыз бара жаткан чагы өз сапарында лимон. Мынакей көз айнегибиз дагы кетти. Бул жакта 2 буюмубуз калды. Тезинен. Аябай аракет кылыңыз. 15 гана секунд калды. Бат-баттан. Батыраак акыркы алмабыз калды. Келиңиз. Аны кош койсок да болчу да. Азыр жетишет экенбиз. 4 гана секунд калды. Батыраак. Деги чолбой убактыбыз бүтүп калды. Кол чабуулар. Ошондо канча Аябай даамдуу экен. Эсепти санай турган болсок, 6-7 буюмду биздин Темир байке ташыптыр. Андыктан 1 мүнөт ичинде 7 буюмду ташуу, мен оюмча бул дагы чоң жетишкендик. Куттуктайбыз. Ыкчамдыгы менен дагы эми бизге таанылып калды десек болот. Чоң рахмат.